Ак булуң кичи кору деп аталат. Бул ошол Ак булуң жарым аралы ысык көлгө кирип турат. Жарым аралыча болуп. Кургак жери бир 200 гектарга жакын түсөт. Бир суунун акваториясы менен алганда бир 400га жакын гектарды аянтты ээлейт. Ушул Кара Тал айылынын тургундары менен жергиликтүү элдер менен биргеликте бир 2019-жылдан бери уюштуруп келебиз. Азыр ошол Улак Кул айыл өкмөтү менен Улак Кул айылдык кеңештери менен жергиликтүү элдер менен чечим чыгарып, Ак булуң кичи корук түзүлүп калган. Проон ГФК жана Кумтөргөл компанияга проект жазып, ошол проекттин алкагында жарым арал Ак булуң кичи корук түзүлүп калды. Түзүлүшү максаты бул жердин экологиясын, канаттуу куштарды, уш жерде эле жашаган биар түртүлүктүү флора фаунаны сактайлы деген максатта түзүлүп калганбыз, түзгөнбүз да. Бул жерде канаттуунун 40га жакын түрү бар, мекендейт да. Ош жерде эле мисалы өрдөктүн 10га жакын түрү бар. Ал ошол 10га жакын түрдүн саны менен бул жерде миграция убагында 10 миңден 12 миңге чейин саны менен кыштап кетет да. Аккунун 2 түрү бар. Ошо бирөөсү Кыргызстанда Кызыл китептеги катталган аккунун түрү бар. Ал азыркы убакта аккунун биякта азыр бир 100га жакын даярлап атат азыркы убакта. Анда бир кичине бир убакыттан кийин бир 15-20 күндөн кийин бирде жаңылга чейин бул жерге бир былтыркы эсеп менен бир 900 миңге чейин болгон. Быйыл дагы андан көп келеби деген болжомолдор бар да. Эмне дегенде бул жер ошол тынч аймак болуп калгандыгына байланыштуу жылдан жылга дагы канаттуунун сандары көбөйүп атат да. Биз ошол бул жерге дагы мини токойчо кылсакпы деп атабыз. Токой бактарын тигип, ошол эле абилбехан тиксек ошол эле канаттууларга жаратылышка дагы аябай чоң пайда болгон атат да. Бул ошол көлдүн бияк ошол Тоң район Балчыга чейинки бияк түштүк жагы көл өзү тайыз да. Анан ошо тайыз жакта көп мекендейт экен канаттуулар, өрдөк, аккулар дагычы. Ошол тамагы дагы той базасында кенен экен да. Анан көбүнчө ошол жанагындай миграция убагында дагы аябай 5 ай 6 ай туруп кетишет да ошо аккулар. Бул ушу ноябрда келип баштайт, октябрда аяктап, ноябрда келип баштайт, мартка чейин, апрелге чейин болот. Март аяктап, апрелге чейин болуп уш жерде кыштап мекет. Мисалы бияктан келген аккулар көбүнчө ошол Алтай өлкөсүнөн келет экен, 6 айдан бери. Анан Казакстандан келет экен. Ошол бул жер ошо кышкысын аларга тойту да бар болуп, анан кышкысын дагы жылы болуп калат экен бул жер. Мен өзүм негизи эле ушул жаратылыш коюнда жүргөндү жактырам да. Жаратылыш коюнда жүргөн аябай мага жагат да, менде аябай бир энергия берет да. Жаратылышты фото акыбата менен эле сүрөткө тартып, ошо только ошо фотоаппарат менен эле сүрөткө тартып, туризмди, экотуризмди өнүктүрсөк болот да. Бул жердин аябай мындай потенциалы чоң да. Атайын өзүнчө корголчу аймак кылып статус алып алсак, бул дагы ошол азыркыдан дагы жакшы корголуп калат эле да. Бир мамлекеттик деңгээлде дагы аябай мамлекет өзү чоң салым кошуп, ошо өзгөчө корголчу аймак кылып алсак, жакшы пайда келеби дейм да.